Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Эсиңиздерде болсо буга чейин Курч тумшуктуулар сериалынын биринчи мезгилин көргөнбүз. Анда эмесе бүгүн ошого улай экинчи мезгилин толугу менен талдап берели. Андыктан биринчи мезгилин көрө электер болсо каналдан таап толугу менен көрүп чыгып, көргөндөр болсо дагы бир жолу эске салыңыздар. Эми көрүүгө даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Острые козырьки. Тасманын биринчи мезгили Кэмпбелл келип Грейске тапанчасын такаган жерден бүтөт. Экинчи мезгилинин башталышында Грейс мындай жагдайга даяр болгондуктан өзү биринчи атканга жетишип калыптыр. Бул окуялар бүткөндөн кийин арадан 2 жыл өтүп биз каарманыбыз Томас Шелбинин үй бүлөсүн көрөбүз. Алар үй бүлөнүн карындашы Аданын күйөөсү Фредди Тернун тажыясына келишип, Фредди буга чейин катуу ооруга чалдыгып көз жумгандыгы билинет. Биз мындан соң Бирмингем шаарында 2 аялдын коляска сүйрөп келе жаткандыгын көрөбүз. Алар коляскаларын Шелбинин үй бүлөсүнө тиешелүү эс алуучу жайдын алдына коюшуп, ал жерден качышып коляскадагы жарылуучу заттарды ишке киргизишет. Тажыядан кийин Томас эжеси Полли менен келип эс алуучу жайдын талкаланып калгандыгын көрөт. Бул окуядан көп өтпөй эле каарманыбыз эс алуучу жайын ким жардыргандыгын билип, ал аймакта мыйзамга баш ийбеген ирландиялыктардан турган Ира тобу экендигин дароо эле түшүндү. Тасманын кийинки көрүнүшүндө бул убакта майорлукка көтөрүлүп, бирок октон жаракат алгандыктан акса басып калган Кэмпбеллди көрөбүз. Ал дагы деле мамлекеттик кызматты аркалап олуттуу тапшырмаларды аткарып жүрөт экен. Шелбинин үй бүлөсү Бирмингемде ишкерликти бутуна жакшы тургузуп, Томас мындан ары чоңоюшубуз керек деген ой салып, букмекерлик кеңселерди Лондондо ачабыз деп үй бүлөсүн чогултуп кеңеше баштайт. Бирок кээ бир бир туугандары каршы болсо, бул ойлордун бардыгын уккан Томас акырында өзү чечим чыгарып, көпчүлүк макул экендигин билип, эртең Лондонду көздөй аттанабыз деген сөзүн айтат. О мобилдик операторун тандайсыңбы? Супер! Переходи на ООО комбо тарифтеринин линейкасы менен андан дагы мыкты болот. Сага гана маанилүүсүн кош. Акысыз комбо опцияларды буташтыр. Гигабайттарды 2 эсе көбөйтүү оңой эле. Wi-Fi таратуу албетте. Яндекс Плюска акысыз жазылуу, тасмалар, музыка, китептер жана таксиге арзандатуулар. Же ар кандай табитке ылайыктуу онлайн кинотеатрлар. Баары акысыз, баары Мой.о тиркемесинде, баары сен каалагандай. Бирок ошол түнү каарманыбыз Эмен Дуган деген адамды аңдый баштайт. Көрсө Томас буга чейин алардын эс алуучу жайын жардырып кеткен ирландиялыктарга барса, алар Томас менен келишим түзүп, ушул адамды өлтүрүп бересиң деген талабын коюшуптур. Ошондуктан Томас ал адамды өлтүрүүгө аргасыз болду. Томас бир туугандарын алып алып жок кылган адамды талаага алып барып көмүшүп, андан соң Лондонго барышып, ал жактан Дарби Сабини деген атактуу Крим төбөлдүн эс алуучу жайына киришет. Бирок каармандарыбызды эс алуучу жайдагылардын бардыгы тескери көздөрү менен карашып, Курч тумшуктуулар келиптир деп жаман көрүшүп, ызычуу башталып кетет. Анда 3 тууган көпчүлүктүн тез эле сазайын берип, Томас сөз баштап, мен бул жакка душман издеген эмес, дос издегени келген элем деп ал жактан чыгып кетип калышат. Бирок бул окуядан көп өтпөй эле үй бүлөнүн карындашы Ада жумушунан чыгып келе жатса, бейтааныш адамдар тосушуп, аны күчкө салып эле уурдап кетишкендигин көрөбүз. Ал эле эмес, Томас түн бир убакта унаасына келе жатса, ага дагы адамдар кол салып, ур токмокко алып бети башын канжалатып жарымөлүк кылып сабап салышат. Көрсө бул адамдар буга чейин ызычуу болгон эс алуучу жайдын ээси Дарби Сабининин адамдары экен. Ал жерге келген Сабини адамдарына буйругун берип, Томастын оозун кескилешип, өлтүргүлө деп буйругун берген мезгилде башка адамдар келип ок чыгарып, Сабини адамдары менен качып кетип калат. Көрсө бул убакта ал жерге майор Кэмпбелл келип калыптыр. Аданы урдап бара жаткан Сабининин адамдарын Курч тумшуктуулар токтотушуп, бардыгын жок кылып, Аданы куткарып калышып, бирок Ада жини келип, менин Шелбиге эч кандай тиешем жок деп ал жерден кетип калат. Томи болсо ооруканага жеткирилип, бир нече күндөн кийин өзүнө келсе, анын жанына майор Кэмпбелл келди. Ал каарманыбызга кайрылып, мен бул жакка Черчиллдин буйругу менен келдим. Анткени биздин сага тиешелүү мерчемибиз бар, ошондуктан батыраак айыга бергениң. Эми сен менин кызматкерим болосуң деп каарманыбызды аябай төмөн тутуп, Томиге сес көрсөткөндөй болуп ал жерден кетет. Томи болсо көп өтпөй эле даарыгерлер менен сүйлөшүп ооруканадан чыгып кетип калды. Анткени каарманыбыз ооруканада жатса, Сабининин адамдары келип оңой эле жок кылып коюшмак. Ошондуктан каарманыбыз өз алдынча дарыланып биринчи эле карындашы Адага жолугуп, анын аябай капа экендигин көрүп, Томи менен сүйлөшкүсү дагы келбей коет. Анткени Ада үй бүлөсүнүн кылмыштуу иштерин көп деле колдоочу эмес. Бирок каарманыбыз карындашына жакшылык гана каалоосун айтып, чоң үйдүн ачкычын берип, эми бул үй сеники болот десе, Аданын бир аз көңүлү көтөрүлүп калат. Мындан соң Шелби Альфи Соломонс деген еврей адам менен жолукту. Бул адам Лондондо жалаң гана еврейлерден турган кылмыштуу топтун жетекчиси. Томи ага өзүнүн сунушун айтып, биз Сабиниге каршы күчүбүздү бириктиришибиз керек деп, Соломонс дагы Сабини менен душмандашып жүргөндүктөн каарманыбызга макулдугун берет. Томас буга чейин карындашы Адага үй алып бергенде эле бир туугандары менен биргеликте эжеси Полиге белек кылып,
Ага дагы шаардын бир бөлүгүнөн өтө чоң үй алып беришет. Анан дагы Полли көп жылдан бери кичине кезинде жоготуп жиберген кызы менен баласын издеп жүргөн учуру болчу. Ошондуктан Томас эжесине жакшы сөздөрүн айтып, сиз бизге апа ордуна апа болдуңуз. Мен сизге ар дайым жакшылык гана каалаймын. Ошондуктан сиздин кызыңыз менен балаңызды таап бергенге аракет кыламын. Мага ишенип коюңуз десе, Полли баласы менен кызын издеп жүргөндүгү тууралуу эч кимге айтпагандыгы менен ичинен ыраазы болду. Ошентип арадан күндөр өтүп, каармандарыбыз буга чейин ирландиялыктар жардырып жиберген эс алуучу жайды оңдошуп, анын кайрадан ачылышын жасап, үй бүлө толугу менен чогулуп майрамдашып, бирок ошол мезгилде Томас жалгыз олтуруп Грейсти эстей баштайт. Биз тасманын биринчи мезгилинде көргөндөй Грейс экөөнүн ортосунда сезимдер бар эле. Бирок каарманыбызга Грейс Нью-Йоркко кетип турмушка чыккандыгы тууралуу маалымат келет. Бул убакта үй бүлөнүн башка мүчөлөрү катуу майрамдашып, аял башы менен Полли дагы мас болуп, ал жердеги жаш балдардын бирин илип алып, көңүл ачууга кетет. Ошентип Полли эртең менен чачы жайылып жүдөгөн абалда үйүнө кайтып келе жаткан. Каарманыбыз үйүнө жетип келсе, анын босогосунда бейтааныш өспүрүм бала: "Сиз бул жерде жашаган Полли Грейс деген аялды тааныбайсызбы?" деп каарманыбыздан сурай баштайт. Анда каарманыбыз жанагы баланы карап эле эчтекени түшүнбөй туруп калды. Көрсө, Томми буга чейин эле Полли издеп жүргөн баласы Майклды таап апасынын дарегин берген экен. Полли дароо эле баласын үйүнө алып кирип, ага чай берип, экөө сүйлөшүп олтуруп калышып, 17ге чыгып калган баласы Майклды көргөн каарманыбыз көргөн көзүнө ишенген жок. Бирок өкүнүчтүүсү, Поллинин кызы Анна оорунун айынан көз жумуп калыптыр. Баласы Майклды башка үй бүлө багып алган экен. Бир мезгилде ал жерге бир туугандар келишип, Джейни Майкл менен таанышып, Томас Майкл менен сүйлөшүп олтуруп, ал чындап эле Поллинин баласы экендигин толугу менен түшүндү окшойт. Анткени Майкл дагы апасы Поллидей сөзүнөн кайтпаган пейили катуу неме экен. Да, ты бесспорно ее сын. Бул убакта майор Кэмпбелл Бирмингемге келип, ал жакта отурукташып, Томмиге жолугуп, буга чейин Черчилль берген тапшырманы аткарууну сүйлөшө башташат. Көрсө, каарманыбыз Черчиллге өзү түз кат жазып, мага берген тапшырмаңыздарды аткарууга даярмын. Бирок менин дагы сизден кичинекей суранычым бар. Менин жасап жаткан ишимин кээ бир учурларына көз жумуп коюңуздар десе, Черчилль макулдугун берип, ошондон кийин каарманыбыз Кэмпбеллди аябай жаман көрсө дагы аны менен биргеликте тапшырма аткарууга макул болуптур. Биз мындан соң тасманын жүрүшүндө Крим төбөл Сабинини көрөбүз. Ал бул убакта адамдарын жөнөтүп, Томас Шелбини өлтүрүүгө аракет кылып, бирок Томас эми такыр жалгыз жүрбөгөндүктөн адамдардын аракетинен майнап чыкпай жаткан. Ошол учурда алар каарманыбыздын адамдарынын бири түрмөгө түшүп калгандыгын билишип, биз Томаска өзүбүздүн саламыбызды жеткирели деп каарманыбыздын түрмөгө түшүп калган адамын өлтүрүүнү чечишет. Бул окуялардан көп өтпөй эле түрмөдө олтурган адамдардын бири Дигбетти Сабининин адамдары союп кетишти. Окуя тууралуу маалымат каармандарыбызга тез эле жетип, Шелбинин үй бүлөсү бул маселени чечишибиз керек деп, эң биринчи эле өлгөн адамынын үй бүлөсүнө өтө көп суммадагы акча берип, анан дагы мындай адамдарыбыз өлө турган болсо бизге болгон ишеним азаят. Ошондуктан түрмөдө Дигбетти ким өлтүргөндүгүн билип, аларды жок кылышыбыз керек. Маселени колго алгыла деп Томас 2 адамына тапшырма берет. Мындан соң каарманыбыз өздөрүнүн ат чабыш боюнча букмекерлик ишини жылкы сатып алууну көздөп, араб тукумундагы жылкыны сатып алыш үчүн атайын алыстагы жылкы саткан жерге жөнөшөт. Бул убакта каармандарыбыздын катарына Поллинин баласы Майкл дагы кошулуп калган эле. Бирок Полли такыр баласынын инилерине кошкусу келбей, аны жөнөкөй жашоодо чоңойтом деп аракет кылгандыгына карабай, Майкл өзү кошулгусу келип, бул жолу агалары менен бирге жылкы сатып алганы барат. Ошентип каармандарыбыз көздөгөнүн сатып алышып, бирок ал жерде дагы маселе жөнөкөй эле болгон жок. Анткени Сабининин адамдары ал жерге дагы келишип, каарманыбызды өлтүрүүгө аракет кылып, бирок бул жолу дагы максаттары ишке ашпай, тескерисинче өздөрү жок болушту. Бул окуядан кийин Сабининин кол салуусуна жооп кылып, Артур адамдарын чогултуп, Сабиниге тиешелүү эс алуучу жайлардын бирин талкалай баштайт. Артур ал жерде Сабининин адамдарынын бирин өлтүрүп дагы салды. Анткени Артур бул убакта баңгизатты өтө көп колдонгондуктан өзүн башкара албай дагы калчу. Бул убакта Томас майор Кэмпбелл менен жолугуп, ал жерде Ира тобунда турган ирландиялыктардын дагы келгендигин көрөт. Аларды көрүп Томас аябай жини келди. Анткени буга чейин каарманыбыздын эс алуучу жайын ушул ирландиялыктар жардырышкан болчу. Ошондуктан Томас Кэмпбеллга өзүнүн нараазычылыгын билдирип, мен мындай абалда силер менен иштеше албаймын деп айтып, бериле турган тапшырмадан баш тартып жаткан мезгилде Кэмпбелл каарманыбызды кайрадан көндүрөт. Ал Томаска ирландиялыктардын бирөөсүн каарманыбыздын эс алуучу жайын жардырып жиберген адамды жок кыламын деп убадасын берет. Ошондо гана Томас макулдугун берип, берилген кагазды алып кетти. Кагазда Генри Рассел деген адамды жок кылыш керек деген тапшырма бар болчу. Күндөрдүн биринде Майклдын туулган күнү болуп, ал 18ге чыккандыктан Шелбинин үй бүлөсү чогулуп, туулган күндү майрамдашып, Томми Майклды жумушка алып катарына кошуп алышат. Бул убакта Шелби үй бүлөсүнүн Лондондо ишкерлиги дагы жакшы жүрүшүп, алар өсө башташып, каарманыбыз Кэмпбелл менен иштешип жаткандыгы үчүн Черчилль анын ишкерлигине жардам бере баштайт. Ошондуктан Томас бир туугандарына жаңылыгын айтып, биз жакында ичкиликтерди Америкага дагы, Канадага
жагы дагы жөнөтө баштайбыз. Бул нерсе мыйзамсыз экендигин билесиңер, бирок биз үчүн жол ачык. Көрөсүңөр, жакында жумуштарыбыздын бардыгын мыйзамдуу жолго алып чыгабыз деп туугандарына жакшы жаңылыгын айтат. Бирок бул убакта каармандарыбызды жок кылабыз дегендер бириге баштайт. Анткени буга чейин Томас Альфи Соломонс менен биргеликте иштеп өзүнө Лондонго жол ачып, эми болсо Лондондо Томастын таасири күчөп Альфи Соломонс аны башкара албай калат. Ошондуктан бул убакта Томаска алып жетпей жаткан Сабини Соломонска келсе аны кабыл алып, буга чейинки келишпестиктердин бардыгын жоюп кайрадан биригип достошуп алышат. Анткени алардын Лондондогу таасири толугу менен эле Томаска өтөйүн деп калган болчу. Бул убакта Томас Кэмпбеллга келсе, Кэмпбелл каарманыбызга эскертип, алдыда аткарыла турган ишке 3 жума гана убакыт берилгендигин айтат. Анда каарманыбыз Кэмпбеллга кайрылып, мен жасай турган иш мени өлүмгө чейин алып барып коюшу толук ыктымал. Бирок эсиңде болсун, мен сени менен иштешип жаткандыгым менен сага такыр ишенбеймин. Ошондуктан эгер тапшырма аткарылып бүткөндөн кийин сен мени өлтүрүүгө аракет кыла турган болсоң, менин адамдарым сени түп тамырың менен жок кылат деп эскертип кетет. Бул убакта жаңы эле Шелбиге айланган Майкл кара терилүү досу менен эс алуучу жайлардын биринде жүргөн. Көпчүлүгүбүз билгендей, ал убакта азыр бизге теңдүүлүктүү үйрөтмүш болуп жаткан батышта кара терилүүлөрдү адам катары көрчү эмес. Ошондуктан ал жерден кээ бирлери чыгып, каармандарыбыз курч тумшуктуулардын катарында экендигин билбей эле сайылып, мушташ чыгып кетет. Бирок ал адамдардын бул кылыгы жакшылыкка алып келген жок. Анткени бул маалымат Артур менен Джонго жетип, алар дароо эле жанагы эс алуучу жайга келип, буга чейин Майкл менен досуна асылган баланы ур-токмокко алышып, андан соң эс алуучу жайга күйүүчү майларды куюп өрттөп салышат. Я вас об этом не просил. Мы это не для тебя делали, Майкл. Это сделали для репутации компании. Бул окуялардан көп өтпөй эле Шелбинин үй бүлөсүндө маселе оорлошо баштайт. Анткени буга чейин Сабини менен Соломон сүйлөшкөндө өздөрүнүн мерчемин ишке ашырып, курч тумшуктууларды ар тараптан кысып жок кылууну башташты. Ал эле эмес майор Кэмпбелл алар менен сүйлөшүп алган байтур тартип сакчыларды ээрчитип келип, Полли баласы менен тамактанып олтурган мезгилде Майклды камакка алып кетишет. Анткени аларда буга чейин Майкл эс алуучу жайлардын биринде мушташка катышкандыгы тууралуу маалымат бар эле. Сабини болсо адамдары менен курч тумшуктуулардын бир бөлүгүн кармап, алардын беттерин кесип, Соломонс болсо курч тумшуктуулардын бирин өлтүрүп, аны Артур Шелби өлтүрдү кылып түрмөгө каматып салат. Ошентип Томас Шелбинин жолу төрт тарабынан тосулуп, ал жини келип эле Кэмпбеллга келди. Анда Кэмпбелл өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүүгө аракет кылып, сенин агаң дагы, эниң дагы менин колумда. Артур адам өлтүрүүгө айыпталып жатат, ал өлүм жазасына кетиши мүмкүн. Жээниң Майкл болсо мушташкандыгын мойнуна алды, демек эс алуучу жайдын өрттөлүүсүнө анын дагы тиешеси бар. Сен ойлоп жатат окшойсуң, экөөбүз иштешип жатабыз деп, андай эмес, сен менин колумда иштейсиң. Сен менин таасиримди түшүнбөй жатат окшойсуң десе, каарманыбыз чындап эле оор абалга түшүп калгандыктан унчуккан жок. Томас окуядан кийин үй бүлөсүн дароо чогултуп, жагдайды толугу менен түшүнүп, алардын ичимдиктерди жөнөтүп жаткан жолу дагы жабылып, Лондондогу иш-чараларынын бардыгы кайрадан Сабиниге өтүп кеткендигин билет. Анда каарманыбыз терең ойго батып, мындан нары кандай кыймыл кылышты мерчемдей баштайт. Ошол учурда эле каарманыбызга Грейс коңгуроо кылды. Көрсө, Грейс күйөөсү менен бул убакта Англияга келген экен. Ал Томаска жолугушууну сунуштап, каарманыбыз макулдугун берип, Грейс күйөөсүнө эжелеримдин үйүнө барам деп жасанып алып Томаска кетет. Биз тасманын биринчи мезгилинде майор Кэмпбелл дагы Грейсти жакшы көргөндүгүн билет элек. Ошондуктан Томас атайын Кэмпбеллге коңгуроо кылып, анын ачуусун келтирүү максатында, бүгүн менин үйүмдү аңдыбаңыз, жүрөгүңүз ооруп калбасын деп байланышты өчүрүп коет. Лжец! Спокойной ночи, мистер Кэмпбелл. Анткени Томас кечинде Грейс менен маселенин токотер жерине өтөт. Бул батыштын аялдары күйөөсү бар болгон менен уяттары жок экен. Себеби Грейс эртең менен эчтеке болбогондой эле үйүнө кетти. Бул убакта бир туугандардын бири Джон Артурга келип, анын ал-акыбалын сурап, Томас азыр ишмерчем түзүп жатат, жакында сени чыгарып кетебиз. Ошондуктан жакшылыктан үмүтүңдү үзбөй тур деген сөзүн айтты. Бул жолугушуудан көп өтпөй эле Артурду түрмөдөн кой берип жиберишти. Анткени Томас адамдардын бардыгын чогултуп, буга чейин Черчилль тарабынан берилген тапшырманы аткарууну көздөй баштаган. Көрсө, каарманыбыз буга чейин жылкыны дагы жөн гана тапшырманы аткаруу максатында сатып алган экен. Себеби каарманыбыз жок кылыш керек болгон Генри Рассел ат жарышка барган мезгилде Томми дагы ат жарышка катышымыш болуп, ал адамды өлтүрүүнү мерчемдейт. Бул убакта Кэмпбелл өзүнүн аракетин көрүп, атайын башкесерлерди чогултуп, аларга Томминин сүрөтүн берип, силер бул адамды колдон чыгарбашыңар керек. Ал тапшырманы аткаргандан кийин сөзсүз жок кылгыла. Томми тапшырманы аткаргандан кийин анын бизге такыр кереги жок деп айтып, биз ушул жерде Кэмпбелл эмне үчүн Томмини бул тапшырмага тандагандыгын түшүнөбүз. Көрсө, Кэмпбелл Черчиллге каарманыбызды өзү сунуштаган экен. Анткени Кэмпбелл каарманыбыздан Грейс үчүн өч алууну максат кылып, тапшырманы аткаргандан кийин шылтоо менен өлтүрүп салууну көздөптүр. Бирок мындай учурду алдын ала түшүнгөн Томас дагы адамдарына курал-жарак таратат. Ошентип ат жарыш күнү келип, Томас өзүнүн тааныш кыздарынын бири Лизини чакырып, ага көздөгөн адамын көрсөтүп, сен бул адамды бул жерден алыска алып чыгышың керек. Мага эч кандай суроо бербей эле айтканымды кыла бер десе, Лиза айласы жок макулдугун берип,
Аскер башчысы Генри Расселга көзүн ымдай баштайт. Анда Рассел дароо эле Лизиге алданып аны менен бирге жөнөдү. Бирок каарманыбыз көп убакыт келбей калгандыктан Рассел Лизини зордуктоого аракет кыла баштайт. Бир убакта эле Томас ал жерге жетип келип экөөнүн ортосунда мошташ башталып, каарманыбыз үстөмдүк кылып Расселдин өзүнүн тапанчасы менен өзүн атып салды. Анда каарманыбыз дароо эле Лизини ал жерден кетирип жиберсе, каарманыбызды 3 тартип сакчы сүйрөп кетти. Бирок бул адамдар чындыгында тартип сакчы эмес, буга чейин Кэмпбелл сүрөттү берген башкесерлер экен. Бул убакта Кэмпбелл маселени чечтим деп Черчиллге коңгуроо кылып бардык жагдайды айтып берет. Ошол мезгилде эле анын жанында Поли пайда болуп тапанчасын такайт. Анткени буга чейин Кэмпбелл Полинин баласы Майклды камаган мезгилде Полиге дагы зордук зомбулук көрсөткөн болчу. Ошондуктан Поли Кэмпбеллди ошол жерде атып салат дагы эч кимге байкатпай чыгып кетип калат. Не связывайся с козырьками. Бул убакта каарманыбызды талаага атайын көмө тургандай кылып ырастап койгон жерге алып барышат. Анда Томми ушул акыркы күнүм окшойт деп өлүмгө моюн сунуп, убакыт берсеңер Винстон көктөн бирди чегип алайын деп чылымын жандырып, бул жашоодо көп нерсеге жетишпей калдым деп өлүмгө даярдана баштайт. Ошол мезгилде эле жанагы үчөөнүн бирөөсү экөөнү өлтүрүп салды. Көрсө ага Черчилл өзү Томмини куткарып калганың деп буйрук берген экен. Анткени Томминин кызматтары мындан нары дагы Черчиллге керек болчу. Ошентип каарманыбыз аман калып, сериалдын экинчи мезгили дагы аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бул кыска өмүрдө Шелбиге окшогон бандиттерге суктанбай же болбосо алардан таасир албай жөн гана тасма катары көрүп коелу.